Kur'an аяттарында келген Ирам шары туралы баян. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мурда Ад деген падыша болгон. Ал дүйнөдөн кайтыш болгондон кийин анын ордуна эки баласы Шаддат жана Шадид падышачылыкты жүргүзөт. Шадид да өлүп, Шаддатка падышачылык калат. Ал көп жылдар падышалык кылып, зулумдук менен элди башкарат. Шаддат китепти көп окуйт эле. Өзгөчө диний китептерден бейиштин сыпаттарын окуп, мындай бейишти өзүм деле курам. Мен дүйнө жүзүнө падышамын. Дүйнө жүзүнө өкүмүм өтөт дейт. Жер жүзүндөгү бардык падышаларды чакырып, аларга кеңеш салып айтат. Аллах китептеринде сыпаттаган бейишти курмакчымын дегенде алар айтышат: дүйнө бардыгы сиздин мүлкүңүз. Сизден бир ооз буйрук болсо, биз кызматыңызга даярбыз дешет. Шаддат буйрат: дүйнө жүзүндөгү батыштан чыгышка чейин болгон алтын күмүштөрдү жыйнагыла деп. Жана тажрыйбалуу там куруучу инженерлерди да жыйнап, алардын арасынан 300 кишини тандап алат. Ар бир кишинин кол алдына 1000 кишиден кызматчы кылып берет. Алар бөлүнүп, дүйнөнү 10 жыл кыдырышат. Акыры бир жерди тандашат. Жери жакшы, суулуу, дарактуу, аба ырайы келишкен. Ошол жерге 4 тарабына 12 километрден чеп кылып тосуп, бейиш курууну башташат. Тамдарын бир кышын алтындан, бир кышын күмүштөн кылып курушат. Арыктарга сууларды агызат. Түрдүү дарактарды эгишет. Кээ бир дарактардын денеси алтындан жасалып, бутактары күмүштөн болот. Бутактарына жалтырак кооздуктарды асып кооздолот. Жыттуу атырларды себишет. Бул дүйнөдө адам баласы көрбөгөндөй кылып кооздолот. Бейиштери курулуп бүткөндөн соң Шаддатка кабар жөнөтүлөт. Бейиш курулуп бүттү деп. Шаддат үй бүлөсүн алып, мамлекеттик ишчилерин алып, эми бейишке барып жашайбыз деп жөнөшөт. Бейишке жетүүгө бир күндүк жол калганда Аллах Таала Жабраил алейхиссаламды жөнөтөт. Алар бейиш аттуу жерге кирүүгө акылары жок. Жабраил алейхиссалам келип, алардын үстүнөн бир үн чыгарып кыйкырганда, бардыгы коркуп, жүрөктөрү жарылып, өлүп калышат. Алардын бири тирүү калбай, өлүп калуусунун себеби алар дүйнө жүзүндөгү адамдардын алтын күмүштөрүн зордук менен зулум кылып тартып алышкан. Акырында эки жетим баланын мойнунда 2 тыйын асылганын көрүп, эки жетим баланын мойнунан ыйлатып тартып алышат. Эки жетим бала көз жашын агызып дуа кылышат: "О Аллахым, бул залым падышанын пенделерине кылган зулумун көрүп турасың. Өтө эле зулуму ашып кетти. Кала берсе, биз жетим балаларды да аяп койбоду. Бул зулумга өзүң жаза бер" деп дуа кылышат. Андыктан ал максатына жетпей, өлүп жок болду. Андан соң Аллах Таала шаарды адамдардын көзүнөн пардалап салат. Адамдардын көзүнө көрүнбөйт. Жөнөкөй жер болуп эле көрүнүп турат. Ал шаар Курандагы Фажр сүрөсүндө Ирам деп аталат. Хазрети Муавиянын халифалык учурунда бир Абдуллах бин Калаба аттуу киши төөсүн жоготуп, төөсүн издеп бир тоонун үстүнө чыгып караса, көзүнө бир кооз шаар көрүнөт. Мурда мындай шаар жок эле. Мен башка жактарга келип калдым бекен деп, акырын тоодон түшүп шаарга кирет. Шаар аралап кооздугун көрөт. Андай кооз шаарды көргөн да жок, уккан да эмес. Кооздугун сөз менен айтып жеткирүүгө болбойт эле. Бирок шаардын ичинде кыймылдаган адам жок. Айланып эч кимди көрбөгөн соң, ошондогу кооздуктардан, алтын күмүштөрдөн мүмкүнчүлүгү болушунча көтөрүп чыгып келет. Ал күндөн күнгө жашоосу өзгөрүлүп, байый берет. Аны ушакчылар Муавияга жеткиришет. Ал бир жерден кен тапкан деп. Муавия Абдуллах бин Калабаны алдына чакырып суроого алганда, ал башынан өткөн окуянын бардыгын айтып берет. Муавия таң калып, ошол учурда Каап деген илимдүү киши болгон эле. Ошону чакырып сурайт. Каап айтат: "Курандагы Ирам шаары ошол болот" деп. "Сенин халифалык заманыңда мусулмандардан бир киши ошол шаарга кирет. Түсү кызыл, бою кыска, кашынын үстүндө калы бар.
Төө издеп жүрүп, ал шаарга кирип калганын байкабай калат деп, кайрылып жанында олтурган Абдуллах ибн Калабаны көрөт. Ошол замат айтат: "Мен айткан киши ушул" дейт. Абдуллах бин Калаба болсо айтат: "Мен ал шаарга кирип чыктым" дейт. Зубдатул Вазин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Кимдин бир мусулманга зулумы өткөн болсо, аброюна шек келтирген болсо, же зыян жеткирсе, же акысын жеген болсо, ушул дүйнөдө чечишип ыраазы кылсын. Ахиретке барганда ал жерде бере турган алтын да жок, күмүш да жок. Эгер сооп иштери болсо, соопторун берет. Эгер сообу болбосо, анын күнөөлөрүн алып, анын ордуна тозокто азапталат." Зулум 3 түрдүү болот. Биринчи зулум. Бир зулумду Аллах Таала кааласа кечирет, кааласа азаптайт. Ал зулум Аллах менен пенденин арасында болот. Намазды калтыруу, зекет бербөө, орозону кармабоо, хаж кылбоо жана арам иштерди жасоо. Бир зулумду Аллах Таала кечирбейт. Ал Аллахка шерик келтирүү. Бир зулумду Аллах Таала кечирбейт. Зулуму өткөн адамдын өзүнө тапшырат. Ал адамдар арасында бири-бирине өткөргөн зулуму, мисалы, бирөөнү гыйбат кылган, же доомат кылган, же ушактаган, же урган, же сөккөн, же акысын жеген жана башка кемчиликтер өткөргөн болсо, жабыркаган адам кечирмейинче Аллах Таала да кечирбейт. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер аталыштагы китептин 1-чи томунан алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар.